Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. 10 жыл бою Бишкекте курулуш тармагы кайнаганына күбө болуп келебиз. Чоң жардырууга даярдыктын баары бүттү. Шаарда жаңы соода борборлорду, заңгыраган отелдер тикеленди. Андай мейманканалардын бири катары Damas International'ды айтсак болот. Мында пейил күтүнүп, чыйт түкүрүп, каадалаңар ыңгайлуу шарттарды айтсак, лаунж бар, шаарга кенен көз чаптырар панорама, сауна, спа, фитнес зал, конференц залдардын түрү, табитиңе төп түстөгү номерларды табасың. Маселен, бир күн кечке сайраңдап жашоо үчүн 11 000 сомго 2 орунду номер тапсаңыз болот. Анда да 25%га арзандатып сүйлөшө алсаңыз, арзандатуусуз мындай номер чөнтөгүңүздөн 15 000 сомду кагат. Же ушул эле 2 орундук люкс номерга бир күн үчүн 22 000 сом төлөйсүз. Арзандатуусуз 30 000 сом болот. Эми буга карапайым кыргызстандыктын чама-чаркы келеби? Анткени ал орто эсеп менен айына 20-30 000 сом киреше табат. Андыктан буга чет элдик коноктордон башканын чөнтөгү чыдабайт. Антсе да, мындай ырахат элдин кайсы бир катмарына кеп эмес деп ойлойм. Кеп мында. 2014 жылы парламенттин мурдагы депутаты Төрөбай Зулпукаров соц тармакта Акылбек Жапаровго кайрылат. Ассаламу алейкум, Акылбек байке. Мен бүгүн Дамаска досумдун баласынын үйлөнүү тоюна барып, асыр намазын окуй албай, бир топ кишилер менен кыйналып, акырында экинчи кабатта бир кичинекей бөлмөдө намаз окудук. Намазкана керек экен дейт. Бул Акылбек Жапаровдун тууганы. Кокусунан ал Дамастын чатырында сүрөт тарткан эмес. Себеби өзүнүн туулган күнүн белгилөөдө. Бул дагы Акылбек Жапаровдун тууганы. Ушул эле чатырчада Акылбек Жапаров өзүнүн үй бүлөсү да анын туулган күнүн белгилөөдө. Мында Дамас отелинин 13 кабатындагы кафеде сыягы Акылбек Жапаров туугандары менен бирге кайсы бир шаан шөкөттүн үстүндө. Урматтуу көрүүчү, буга токтолгонумдун себеби ЖМКдагы маалыматтарга караганда де-факто Дамастын ээси Акылбек Жапаров дейт. Damas Hotel International деген фирмага дагы тиешеби жок. Былтыр биздин команда Damas мейманканасын Акылбек Жапаров жана Мальтадагы офшордук компаниялар менен байланышын далилдеген. Damas Hotel товардык белгиси Globalica Holdings компаниясына катталганын биле алабыз. Ал эми аталган фирманын түзүүчүсү Globalica Holdings Limited аталышындагы чет өлкөлүк компания. Анан дагы LinkedIn тиркемесинин Максат Акылбекович деген колдонуучусу Globalica Holdings Co. Ltd компаниясынын директору экенин көрсөткөн. Баса, Максат Акылбек Жапаровдун уулу. Жыйынтыгына келсек, мындай экен. Дамастын соода белгиси Globalica Holdings'ка катталыптыр. Бул Globalica Holdings ошол эле аталыштагы офшордук компанияга таандык Globalica Holdings Limited экен. Акылбек Жапаровдун уулу өзүн бул компаниянын башкы менеджери катары көрсөткөн. Мен бул жерде Жапаровдун жакындары Дамас мейманканасында түшкөн көптөгөн сүрөттөрдү же экс-депутат Жапаровго Дамастын ичинде намазкана ачуу өтүнүчү менен кайрылуусун гана басым кылганым жок. Кеп негизинде мында. Globalica Holdings компаниясы кайсы тендерлерди жана кайсы сумманы утуп алгандыгында. Эми туугандар, Акылбек Жапаров 2015-тен 2021 жылга чейин парламент депутаты болгонун эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ал эми 2019 жылы Globalica Holdings 228 000 сом сунуштап, 100 кишиге тегерек үстөл өткөрүү боюнча тендерди утуп алган. Бул катышуучу компаниялардын арасындагы эң жогорку баа. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо алдында борбордук шайлоо комиссиясы байкоочулар үчүн турак жайга тендер жарыялайт. Globalica Holdings 430 000 сом сунуштап, конкурста жеңип алат. Ал эми дагы бир катышуучу Осо Парк Hotel 119 000 сом сунуштап, андан кийин баш тарткан кат жазган. Демек, Акылбек Жапаров депутат болуп турганда Globalica Holdings фирмасы жалпы суммасы 658 000 сомго 2 жолку тендерди тең утуп алган. Муну мелкий сумма дешке кимдин оозу барат? Все эти тендера очень мелкая сумма, маленькая сумма. Анысы ал дели. Андан арычы 2021 жылдын июнь айынан октябрга чейин Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, ошол эле учурда экономика жана каржы министри болуп турган заман эле.
Ошол эле жылдын июнь айында Globalika Holdings дээрлик 600 000 сом сунуштап, 55 адамга 5 күндүк окуу уюштуруу боюнча кезектеги дагы бир тендерди утуп алган ичи. Ал аз келген сип 2021 жылдын август айында ушул эле компания 5 күн катар 2 кафе брейк жана 16 адамга түшкү тамак уюштуруу үчүн 162 000 сомго дагы конкурсту утуп алган. Эми ушунун баарын санай келсек, тендердин өлчөмү 1 миллион 420 000 сомду чапчыйт. Урматтуу кыргызстандыктар, дагы кандай кыстырма кылам? Мурдада Василий Дашков өзү жарыялаган тендерлерден өзү кайра 10 миллиондук сомдук тендерлерди утуп, ошол эле президенттин кудасы чуу жаратып, жарым миллиарддык тендерди утуп алган фирма менен байланышын ачыкка чыгарганбыз. Бул да баягы эле Садыр Жапаровдун демөөрчүсү Арзыбек Бурхановдун айланасындагы миллиондогон тендер жана башка ушул сыяктуу. Садыр Жапаров ушул жылы да бир мыйзамга кол койду. Ал 50% ашык мамлекеттик үлүшү бар компанияларга жана ишканаларга мамлекеттик сатып алуулар сайты аркылуу тендер өткөрбөөгө мүмкүндүк берет. Бул эмне деген кеп? Демек, чиновниктердин жакындары мамлекеттик ишканалардан миллиондогон, миллиарддаган тендерлерди ала баштаганын эл билбей калат деген сөз. А биз ага карабастан ач элдин чоң курсактардын шектүү иштеринин изине түшкөн. Силер менен мен Актилек Капаров болдум. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин иликтөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.